жүрөктөн куттуктаймын. Баарыңарга бекем соолук каалайм. Ошол Кыздар Федерациясы мен социалдык баракчалардан көптөн бери көрүп жүрөм. Анан ошол бүтүндөй эле кыздардын биздин региондогу кыздардын, таланттуу кыздардын бүт эң күчтүү жактарын алып чыгып, аларга күчтен берип, жакшы бир муундарды тарбиялап чыгып атат десем жаңылышпайм. Ошондуктан көптөн бери Кыздар Федерациясына кошулган аябай мындай каалоом бар болчу. Ошол каалоом ишке ашып, мына жакында ушул Кыздар Федерациясына кошулуп отурам. Буюрса, келечекте көптөгөн жаңы иштерди, проекттерди ишке ашырабыз деп үмүт кыламын. Баарыңыздарга ийгилик. Байланышта болуп турабыз. Баарыңыздарга ийгилик, окууларыңыздарга эч качан жеңилбеңиздер. Баардыгы жакшы келечек алдыда буюрса. Эң негизгиси билим гана бизди ошол максаттарыбызга жеткизет экен. Ошондуктан дагы бир жолу баарыңарды майрамыңар менен куттуктайм. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кыздар, жалпы тренерлер, биздин насаатчы устаттарыбыз, баардыгыңыздарды көргөнүмө аябай кубанычтамын. Эң биринчиден ушул биздин сүйүктүү кыздарды, тренерлерибизди жалпы эртеңки 11 октябрь кыздардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге кааларым эң биринчиден ден соолугуңар чың болсун, алдыда окууларыңарга көптөгөн ийгиликтерди каалайм жана алдыга чоң максаттарды коюп, ошол максаттарыңарга талпынбастан ар дайым аракет кылып, ошол көптөгөн ийгиликтерди жетесиңер деген мен ишеничтемин, ар бириңерге ишенем жана аябай жакшы көрөм. Эң негизгиси ошол азыркы аракетиңерден жазбай, ар дайым ушул жаркын келечекке өзүңөр каалаган жакшы жашоого умтула бергиле демекчимин жана биздин насаатчы устаттарыбызга дагы ошол ар тараптуу колдооңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. 11 октябрь ошол кыздардын эл аралык күнү, бул ошол бизде жогоруда досторубуз айтып өткөндөй эле кыздардын маселесин коомго чыгаруу, алардын үнүн жеткирүү болуп эсептелинет негизги бул күндүн максаты жана менин кааларым ушул жерде кыздар ар дайым аракет кылып, азыркыдан да көп аракеттер кылып, өздөрүнүн досторун, сиңдилерин баардыгын ушул федерацияга негизде ушул иштерге активдүү катышууга чакырып, ушул кыздардын укук мүмкүнчүлүктөрүнүн кеңейишине дагы да көптөгөн салымдарды кошо берели жана баардык досторубузга ушул эртеңки өткөрө турган иш-чараларда сиздерге чоң ийгиликтерди каалап, сиздерден дагы көптөгөн жакшы видео сүрөттөрдү күтөбүз. Баардыгыңыздарга рахмат. Мен да буга чейинки айтылып кеткен баардык жакшы каалоо тилектерге кошуламын. Баардыгыңыздарга дагы бир жолу майрамыңыздар менен чын диlimden куттуктаймын. Ар дайым ден соолукта болгула. Көптөгөн ийгиликтерди жарата бергиле, максатыңарга, кыялдарыңарга жеткиле демекчимин. Дагы бир ушу агай жогоруда айтып өткөн иш-чарабыз эртеңки баарыбыздыкы ийгиликтүү өтсүн, биз каалагандай эң жогорку деңгээлде өтсүн демекчимин. Сиздерден чындыгында кызыктуу, аябай сонун видео, сүрөт, интервьюларды күтөбүз. Сөзсүз түрдө жөнөтүңүздөр, биз дагы көрүп, сиздердин жаныңыздарда болгондой сезимде бололу. Андан тышкары ушул фестиваль жөнүндө дагы айтып кетким келет. Эң биринчиден бул жакта колдоо көрсөткөн биздин тренерлерибизге, клубдук тренерлерибизге баардыгыңыздарга чындыгында чын диlimden терең ыраазычылык билдиремин. Сонун кызыктуу, сонун видеолорду кетирдиңиздер жана ошондой эле активдүү катышып бердиңиздер. Чындыгында аябай оор болду. Көп кишилер чалып, сурап, бизге аябай жакшы, жагымдуу маанай тартууладыңыздар. Азыр ошол 12 октябрда экинчи биздин фестивалыбыз старт алган жатат. Ал жакта да ушул катышуучуларга терең ийгиликтерди каалайм. Дагы да ушундай активдүү болуп жүрө бериңиздер демекчимин. Анан кийинки сөз ушул бул жакка катышып берген биздин бул жакта аябай активдүү, ар дайым күлүп турган бул жакта Нуржан эже жүрөт. Нуржан эже, кийинки сөз сизге узаткым келип жүрөт. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы эже, сүйлөй бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү онлайн конференциянын катышуучулары, Мырзабай агай, Айпери, Наргиза, Бермет, Жамиля, мына мен көрүп атам баардыгыңыздарды. Биринчиден ушул эртеңки келе жаткан 11-октябрь кыздардын эл аралык күнү менен куттуктаймын. Мына жана Айтурган айтып кетти, чындыгында бул майрам эмес, ошо күрөшүү күнү деп. Мына ушуну баягы кыздарга жакшылап жеткиришибиз керек экен. Мен дагы азыр Айтургандан угуп, чындыгында аябай мындай жакшы сезимдерге келдим да. Анан эртеңки күндү жакшы өткөрүп алуу баардыгыбыздын азыр максатыбыз болуп турат. Биздин шаарда дагы чоң масштабта пландаштырып жатабыз. Ушул Улуттук кыздар федерациясы жөнүндө жайылтып, анткени биздин шаар буга биринчи жолу кошулууда. Бирок шаардын мэриясы, шаардык билим берүү бөлүмү колдоп жатат. Мен аларга түшүндүрүп, жеткирип, ушу федерация жөнүндө маалымат берип, анан эми эртең биринчи иш-чарага ошол аялдар кеңеши, шаардык мэрия, шаардык билим берүү бөлүмдөрү катышканы турат да. Бардык район шаарлардагы кыздарга ийгиликтерди каалайм, анткени эртең бардык жерлерде ошондой иш-чара өткөрүлөт. Бардыгыбыз жакшы өткөрүп алалы, бир гана аба ырайы гана сал өзгөрүп турат да. Ушу аба ырайынын өзгөргөнүнө азыр менин маанайым негедир чөккөнсүп турат да. Биз эртеңкини баягы шаардык маданият үйүндө белгиледик эле, сыртта деп. Эми эртеңдин ичинде кандай болот деп. Колдоп аткан Мырзабай агайга рахмат. Мен ар бир маселе боюнча эле Мырзабай агайдын тынчын ала берем. Мырзабай агай мындай болуп атат, Мырзабай агай андай болуп атат деп. Рахмат сизге агай. Баягы кыргызда кылымда кыргыздын атуулук, кыргызда кыздын чачулук, кыз сыйлабас макулук деген биздин кыргыз элинде кыз кишини аябай сыйлап келген. Эч качан кызга кол көтөрүү, жада калса жаман сүйлөө болгон эмес. Мына ошондуктан бизде кыз сайкалдар чыккан, Жаңыл мырза чыккан, Курманжан Даткалар энелерибиз, Каныкейде энелерибиз, кыздын атын биздин кыргыздар өтө жогору кармап келген да. Коомчулуктун өзгөрүүсү менен эле азыр ушундай зордук зомбулукка кабылып калып атат. Бул деген биз өзүбүздүн кыргыздын менталитетибиз менен улуттук менталитетти сактап жолго коюп алсак болот. Бул күн менен биз кыздардын укугун коргоо боюнча күрөшөбүз деген ниеттемин. Биздин мектеп дагы аябай активдүү иш алып барып атышат. Мына Мадинанын жетекчилиги менен баягы 6-класстар, 5-класстар кызыгып атат. Мисалы үчүн мобилдик кинофестивалга 5-класстын кыздары да катышты. Мындайча айтканда, баягы ушу Улуттук кыздар федерациясы жөнүндө маалыматка уккан кыздар иш-чараны көрүп, Мадинанын өткөргөн тренингтерине катышып, аябай суроо талаптар көп болуп атат. Рахмат сиздерге. Дагы бир жолу келе жаткан майрамыңыздар менен баардыгыңыздарды куттуктаймын. Мектепте даярданып атат элек. Баарыңыздарга салам кыздар. Эртеңки майрамыңыздар менен куттуктайм чын жүрөктөн. Ар бириңиздердин жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин, ден соолукта болуңуздар. Окууларыңыздарда, иштериңиздерде, билим алууда бардык тараптардан ар дайым ийгиликтер коштосун, маанайыңыздар ачык болуп, ар дайым жаркылдап, күлүп, жайнап жүрө бериңиздер. Кыздар дагы кимде калоо тилектер болсо, бул жака айта берсеңиздер болот. Сиздерге эркин сөз. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Эртеңки баардыгыңыздардын майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жана Айтурган эже айтып өткөндөй эле, эртеңки күн биз үчүн аябай маанилүү күн. Биз жеке гана майрамдап тим болбостон, биз эртеңки күнүбүз үчүн биз күрөшүшүбүз керек. Жана буйрулса, эртеңки күнүбүз баарыбыздыкы ийгиликтүү өтсүн. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Мырзайым, айтканиңызга. Да, калоочулар барбы?
мен Айпери, Келиңиз. урматтуу кыздар. Говори жогото саламсыз. Урматтуу кыздар, эртеңки өмүрдөгү кыздардын өмүрүндөгү жакшынакай белгиленген эл аралык күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мен эртеңки күндү мырзаларсыз элестете албайм. Анткени кыздарды гүл дешет. Гүлдү асырап бапештебесе, ал өспөйт. А бизди бапештеп турган биздин мырзаларыбыз бар. Ошондуктан мырзалар дайыма биздин жаныбызда болуңуздар, колдоп, кубаттаганыңар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу эстейбиз. Кайсы жерде жанагы жаман болсо, жүдө болсо зайыбы, ошол жерден күнөө койгун. Унутуп атпайм жанагы жигиттерде айыбы дегендей, биздин кыздарыбыздын гүлдөп өнүгүп өсүшүнө жигиттерибиз бар болсун. Кыздар, мына ушундай жакшынакай бапестеген чөйрө эркин мамлекетибизде үй бүлөбүздүн, көңүлүбүздүн токчулугунда, ден соолугубуздун барлык Келсин. Чындыгында көңүлүбүз көтөрүп, маанайыбыз жогорулап калды. Дагы кыздар барбы? Араңыздарда каалоо, тилек айткан. Баарыңыздарга салам. Батма кел. Саламатсыздарбы? Баарына жалпына. Бул жерде айтылган баардык каалоого кошуламын. Биздин насааттуу эжелерибиз, агайларыбыз жана Алтынгүл Жалынбековнага дагы чоң рахмат бизге болгон ишенич үчүн. Жана эртеңки 11 октябрь кыздардын эл аралык күнү менен жалпыны куттуктаймын. Баарына ден соолук, ийгилик, ишенич жана кыздарды дайыма колдоп, кыздар үчүн күрөшүп жүрө берели. Нагима кел. Баарыңыздарга салам. Агай саламатсызбы? Эжелер кандайсыңар? Кыздар, насаатчылар, баарыңыздарды эртеңки 11 октябрь кыздардын эл аралык күнү менен куттуктайм. Айтурган эженин сөзүнүн баарына кошулам. Бул күн баарыбыз майрамдайбыз. Ошону менен бирге кыздардын азыркы зордук зомбулукка кабылуусуна баарыбыз аракет кылып, аны менен күрөшүүгө аракет кылабыз. Ошондуктан баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Көч кубаттуу болуңуздар. Билимдүү болсок, биз өзүбүздүн укугубузду билсек, албетте кыздардын, ар бир кыздын укугун коргой алабыз. Ошондуктан баарыңыздарга ишенем жана бизге ишеним көрсөткөн адамдардын баарына ыраазычылык. Мен сиздердин баарыңыздарды жакшы көрөм. Эртеңки майрамыңыздар болсун.